Buna жайлообуз качан чечесиңер? Чечеби бир күн чечпейби? Деп бизди жанагыдай кокодон, моңгол кокодон албагыла. Айтып атпаймынбы? Биз чечебиз. Кудай кааласа, бул жерден булар монда айландырса, биз бу жерден монда айландырабыз. Жөн карап отурбайбыз. Так? Жөн карап отурбайбыз. Погранслужбаны биз азыр күчтөндүрөбүз. Мамлекеттик саясат болот. Мындан ары жылына биз болгону жылына урматтуулгандар. Демаркация баягы эбеге чегарага зым тартуу боюнча. Мен ушул маселени мисалда айтып өтөйүн. Жылына bir 15 kilometre tekerleğinde жүргүзөт экенбиз. 15 kilometre tekerleğinde жүргүзөт экенбиз. Быйылкы жылга пландап атабыз. 150 kilometre. 10 эсе көп пландап атабыз. Мында эч бир жыл болгон эмес. Чегараны бекемдөөнү быйыл 10 эсе баягы демаркация иштерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Агран заставаларыбыз боюнча, жана башкалар боюнча, ошол личный состав боюнча көптөгөн жумуштарды Кудай кааласа пландаштырдык жана буларды аткарабыз. Мунун бардыгын негизинен ушул жасай турган жумуштардын негизинен көпчүлүгү Баткен облусунда. Баткен облусунда жүрдүк. Туура биздин башка да проблемабыз бар. Мына Жалал-Абадта проблемаларыбыз бар. Коңшу Өзбекстан мамлекети менен такталбаган чегараларыбыз бар. Өзбекстан мамлекети менен жанагы госкомиссиянын төрагасы дагы менмин. Чегара боюнча бүгүнкү күндө мамлекетке чегара боюнча жооп бере турган ошол мамлекеттик чоң кызматкер мына мен болуп эсептелем. Так? Чегарада эмне болсо, ошого мен жооп берүүгө милдеттүүмүн. Ошондуктан биз менин өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Менде бир аз мүмкүнчүлүк бар. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич менен түздөн-түз сүйлөшүп. Аны менен бүт маселелерди ордунда жанагыдай бир кайкып, кат жазып карап, каттын жообу качан келет экен деп отурбастан түздөн-түз сүйлөшүп чечкенге мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп туруп, мамлекеттин башчысынын мүмкүнчүлүгүн колдонуп туруп, мына элдин проблемасын Кудай кааласа чечебиз. Ушуга сиздер өзүңүздөр мындай бир түрткү болушуңуздар керек. Сиздер дагы жардам беришиңиздер керек ушуга. Так, кээде бир аз проблема болуп калат. Кээде бир аз 2 күн эрте эмес, 2 күн кечирээк болуп калат. Ошо кичине бир сабыр кылыңыздар. Бирок эң негизгиси мына бул башыбызга жакшылап түйүп алайлы. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттик коопсуздукту сактоо үчүн бардык нерсеге барууга даярбыз. Себеби, урматтуу туугандар, биз муну жасабасак, мамлекет ичинде жасап аткан баягы жумуштарыбыздын бардыгы текке кетет. Мамлекетибиздин границаны коюп, мына силерге окшогон эли журтубуз кармап турасыңар. Границаны коюп, делимитацияны өткүзүп, андан кийин демаркацияны жүргүзүп, ошол торзымдарды тартып, биягы биздики, биягы сеники деп тактап. Эми мунун бияк өтсөң жооп бересиң, мунун бияк өтсөң жооп бересиң дегенде маселени биз алып чыгышыбыз керек. Жакынкы жылдары ушуну бүтүрүшүбүз керек. Туура, бул өзүбүз келип туруп эле мындай каалагандай тарта бере турган болбойт экен. Кээде ушул өзүбүздүн коңшуларыбыздын көңүлүнө карап калат экенсиң. Кээде ушулордун бир айда сүйлөшүп жүрө турган сүйлөшүүнү 2 айга чозуп жиберет экен. Биз мына 3 айдан бери айтып деп мындай айтып отуруп, мына март айында ушу госкомиссиянын ишин жандандыруу үчүн сүйлөштүк. Эки мамлекет менен. Тажикстан менен да сүйлөштүк. Март айынын Кудай буйрса 1-10 күндүгүндө ишти баштайбыз. Өзбекстан менен да сүйлөштүк. Өзбекстан менен март айынын 2-10 күндүгүндө Кудай буйрса сүйлөшөбүз.
Өткөндө Өзбекстандын делегациясы бизге келип кеткен Бишкекке. Bölgesine hoş geldinizler. Aksay aymağı mındaysa aytkanda Kırgızstan boyunca bu en öte gerekli stratejik aymak desek жаңылышпаган болобуз. Союздун мезгилинде Красная точка деп коет эле. Ошондан бери ушул мезгилге чейин mana 75-ci yılı, 89-cu yılı, 13-cü, 14-cü yılı, 18-ci, 19-cu yılı olsa 20-cı yıllardan beri bizden Aksay ailemenin Köktaş ailesinde mındaysa aytkanda hiç bir tanım yok, hiç bir tanışlık yok. Uşul mana ötkende men özüme gerekli bir yerden tapkan öyle dokumentlerdi bardığına mırdağı gubernatörlerine dağın keçege bu özümüzün zam gubernatörge hakimge dağın beydi koşullardı. Bir mezgillerde uşul nemede Aksay'da 75. yılı 27. yanvarda bayağı protokol tüzülgen. Tacik menen Kırgızstan'dan ortasında. Bu Moskva'dan kilik işken buğa 6 adam Tacikistan'dan, 6 adam Kırgızstan'dan alıp kol koygan. Oşonda Tacikistan'a bizden yerimizden 402 hektar yer alarga berilgen. Bırak oşol yerden orduna bizgin Aksay'a 450 litre alar su beriş gerek bolçu. Bırak uşul mezgilge çeyin 1 gram dağın 1 tamçı dağın su berilbeyt. Oşol geçe 89. yıldan kiyinki alagi nemelerde yemin için sizler su bermediler dep aytkanda alar sizler zayakka beybepsiңер oşonduktan berilbedi dep protokolda Pozayavkam degen yer var eken bizden Kırgızlar oşonu karabaptır da. Uşul ele mana 402 hektar жердin nemede bölüştürüp kelgende 89. yılı biz kayradan neme kıldıkta kartalarda karaganımızda 35 hektar yerimizni bizden yer adislerimiz Tacikistan'a sekin nemesinden berip koygan eken da. 35 hektar yerdi oşolunda mana Cumagulu baş bolgon Masaliyev alegi neme olgan uşul adamlar kelip turur cuma olup kelgelen Aksaylık tuğanlar uşul yerdi dağın eki böleli emi dostluk için başka için dep turup 18 hektar yerdi Tacikistan'a berip turup 17 hektar yerdi dağın Kırgızstan'a kalanda oşul 402 hektar yerden aşıça dağın bizden mana şol Kocalı dep mana nemede ayında 35 hektar yerimiz var tuğanlar. Onu da biz alışımız gerek. Mana emi uşul bugünkü künge çeyin Aksay aylığa mamleket tarafından köptegen yardımlar verildi. Rahmat aytışımız gerek. Mana 100 kişineke aylığımızda 3 fap turat. 2 futboldu poyla kurup verdi. Desktop kurulup jatar. Mana 50 milyonluk nasos koyup verip atar. Anan kalaverse bayağı 150 hektar yerde transformasyon kılıp bugün bizim baldarda alagenime 3 ay sarvasın dep emek kılatan. Emi buğa biz Aksaylık tuğanda rahmat aytmasak bolur. Rahmat, biroq uşul mezgilge çeyin dağın çegara çeşilbek elecedat. Mana şul Tacikistan menen Kırgızstan'ın ortasında bir mezgillerde çegaraga yakın yerde 500 hektar 500 metre yerge çeyin bayağı sos obyektler kurulmasın degen zakon kabul alganda gelişimde. Bizden Kırgızlar oşol yerde bir nemeni kuraya gele dese sporlu teritoriya buga mümkün emes deyip Tacikler olsa kuraya atar. Bizden jetekçilerimiz az yerge varıp durup alage neme kılalmaydı. Alarga barıp durup toktat işindi dey almaydı. Bu bizden mındajatqanda jetekçilerimizden özümüzün pozisiyamızды aldırıp koygonduk degen neme var da. Ana Cengiz Razakov gubernatör bolup turganda je bolsa kalaverse vice premier ministr bolup turganda komissiyani jetektegen ol kişi. Eğer de 20-25 yolu Tacikistan menen alagi joluguş ötkörgön bolsa 25 yoludagi Tacikistan'ın paydası da kesilip kelevergen. Kırgızstan'ın paydası hiç kандай kesilgen emas. Mana bizden mana al yerde mana bayağı eski köprümüzdü endi kılıp oturup. Eski köprümüzdü uşul mana
Keçe 20. yılı mana o yerde Tacikler meni Kırgızlar atışkanda mana Jogorgu köprümüzden bizden adamlar ödermeye kalgan. Oşalda 7 talağı boyunca o eski köprümüzge köprü kurup bugünkü günde 17 milyon som karalıp köprü yarım jartılay bitkende Tacikler kelip durup toktat köprümünü dedi. Tacikistan'ın çekine mındayça kanda 3 kilometre arastıra. Yemin için biz öyle Tacikistan'dan aytkanını, Tacik tuğanların aytkanını kılışımız gerek dağını özümüz öyle onlarga barıp pretensiya koya albaşımız gerek. Daima öyle Tacikistan'dan öyle aytkanını yapıyor. Anan tuğanlar. Ana uşul yerde video közömöldörde emek kılan. Tacikistan'dan video közömöldör bütünde Kırgızlardı karaptırır. Kırgızlar emine kılıp jatar. Alemi Kırgızistan'dan video közömölü özümüzün adamlardı karaptırır. Uşular kayaka vardı, tübünlerdi. Dep oturup. Onun için oşul video közömöldür Tacikistan'dan öyle ayelini karaptırmaydı da. Mana kesiyor yakında mana o yerde Tacikler bizden öyle 2-3 öyle nemezdi, cılkımızdı uğurdap ketkende şul bizden yetekçilerimiz geldi. Hakim geldi, prokuror geldi. Esenbe'nin öyle aşağını geldi, Irayan'ın yetekçileri. Ben o söz yerde aytım. Tuğandar, şu Tacikistan'da biz her yerine kısıp koysak bolotku. Emin için kısılmayız. Mana bütün de Tacikistan'dan cüklerini alıp bizim Kırgız'ın kamazları ketvatat bu. İşte o aile beni taşımışım, o ailede 3 korkandı. Allah yer bir koyanda boşal kamaz isterken. O yerge kiret, maşinalar boşal yerde durat. Tünü bana barıp Tacikler özlerinin guruzunu ala küçük değil. Tolgondaki az yerge keter. Boşal korkanını berip koygandığı için birisi 25 bin, birisi 20 bin, dağın birisi 25 bin alat eken, ak alat. Abdurrahman ne aytın? Uşunu emin için közömüldep çoğulusu kontrabandan isteler karma vaysıgar desem, prokuror menen esembi, aytat esembinin aşağını aytat. Bu bizden işimiz emez deydi. Bu bayağı nalogı polisiyanın işi değil. O men aytım sen iş bolmasa aytıp koymazsın bu şol adamlarga. Desem bizden emez. Bu degen bu kanday akmaksın. Bütünde Tacikistan'ın guruzu bizim Kırgızistan'dan ketip atat. Bu turuşu kontrabanda. Bu kontrabandanı tutkanda. Bo'ldi, to'xtadim. Ava tushundim, buni ayami. Ava, buni bo'yicha sizin bunda kontrabanda bo'yicha aytib qo'yaylik. Ava o'tiramiz. Men o'sha bo'yicha hozir saat 2:30da Atay cho'g'ish o'tkazgani shashib o'taman. Büyük pagranishlarni GK bilan satorlar cho'g'itib olib turib, o'sha yerda cho'g'ish o'tkazdim. Bundan ari hech qanday kontrabanda bo'lmaydi. Tacikistan'dan hech qanday yük gelip akçasını төлep östün. Jön bizni granisadan ötüp ketpeydi. Eğer oşunday bo'la turgan bolsa, mana bu yerde личный жеке başı менен облустук, улуттук коопсуздук, мамлекеттик кызматтын жетекчиси жооп берет, полковник Разаев. Керек болсо ошол жерге барып жатат. Siz ayткан 3-4 ошол коргонду жок кылабыз. Ben bugün komanda veriyorum. Çok kulağım. Tacik tuğanlarımız eğer de bizden memleket arkalı öte turgan bolsa, bizden memleketimizge жүктөрүнү sata turgan bolsa, taможняның акчасын төлөп туруp, как положено кылып туруп өткүзүп келип сатсын. Жөн контрабанда менен аларга шарт түзүп бербейбиз. Бул бир өзүбүздөн өтүп аткан ГСМдерди, өзүбүздөн кетип аткандарды 1 литр ГСМди өткүздүрбөйбүз. Мыйзамсыз. Mızamdı alıp ötüversin. Tak, mından arı biz, mından arı hurmatı ata, hurmatı elcurt. Munda aytkanda mıyzamdın çekinde gana, mıyzamdın gana çekinde. Men eç nersen, işli nersen pürtümüt ete albaymın. Etug akım dağı yok. Mıyzamdın çekinde gana, жестко bardıq çekeranı karmak duralım. Ota, anan da işin söyleşiyoruz. Mana bizim Cahit boyunca sizge qanday ma'lumot bargan hurmatli Qadriy Qidishevich, men o'shani kichkina qisqa aytib o'tdim. Hurmatli Qadriy Qidishevich, mana bizim Cahit boyunca jana siz söylep o'tdingiz, mana Aqsakaldan söylep o'tdi. Bu kecha 10-15 kun ichida bo'lgan voqeada
Буга чейин мана менде мурунлар сүйлөп өттү, биздин чек-арачылар дозору бар эле ошол жерде. Чек-арачыларды көргөндө биз мал жайытта биз багып жүргөндө тажик тарапта жайып чыкканда биздин чек-арачылардан коркуп түшүп кетти эле да. Бул азыр белгисиз эле себеп менен анан Назырбек Нарматович сизге да бул суроодо карта менен картада эки картада да биздики экен де азыр үстөмдүк кылып 89-жылғы 58-жыл картада биздики экен де азыр бизди ал жака өткөрбөй койду. Анан чек-арачысын алып келип бет маңда үйгө койгондо биздин мана чек-арачылар сүйлөшүп, аларды азыр ал жерден бир гана дозорун алды. Азыр бирок техникалары иштеп ошол жерде, спорный деген талашка түшкөн жерде техникасы бүгүнкү күндө азыркы күндө иш кылып атат да. Мен ойлойм, булар азыр бизге өтө бул үстөмдүк кылып атат. Элдин дүрбөлөккө түшкөнү ошондо болуп атат да, кооптуу болуп атат Канчек Кыдыршаевич бул жерде. Анан ошол эле мезгилде президенттерин мартта келет деген ойдо мына жакын 50 метр, 100 метр аралыкта эки этаж школдору салып атат да. Анан биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү келип көрүп, январь айында бүтүргүлө деп тапшырманы берген көпүрөнү толугу менен тажик келгүчтүү менен токтоп калды урматтуу Кыдыршаевич быйыл. Муну сизге информация барышы мүмкүн финансы деп. Бул жалган. Себеби мен өзүм кентеректи подрядчик менен сүйлөшүп турам азыркы учурда. Бул толук акчасы ham бөлүнгөн, бир тажиктин гана келгүчтүү менен токтоп калды. Ошону мына жайытты жок дегенде азыркы техникаларын токтотуп, Нарматович. Эгер карта менен иш боло элек, ал демократия иш боло элек. Эгер ошол менен боло турган болсо, сиз да мына жерлерди бизге алып беришиңиз керек да. Мына 89-58-жылда бизде 630 гектарлаган жерлер жатат. Анан мына коопсуздукту, элдин коопсуздугун карап беришиңизди суранабыз да. Биз мына Сизин аты жөнүңүз ким эди? Мен Кудайбердиева Шарипамын. Шарипа эже, кандай деп ойлойсуз эми ушул бир? Мен азыр эми Кантыбек Ташиевдин сөзүнү жакшы уктук. Сөзүгө канааттандык. Бирок ушул жерде өзгөрүү болот деп биз ишенип турабыз да. Буга чейин эч кандай өзгөргөн эмес. Жаңы аксакал айткандай бир канча десем, жайыт жерибиз бир анча эле жер эле да. Ошол жакта турган дозор азыр биздин эки кыргыздын үйүнө киргизип туруп алды да дозор. Ошол бизди өтө неме кылат да, өтө ойлондурат. Анан бул көпүрүбүздү тажиктер, эминди тажиктер токтотуп койгон үчүн капа болобуз. Анан бул өзүбүздүн баягы трансформация кылып берген жер бар го. Ошол жерде өзүбүздүн эл үй курабыз деп аракет кылып атса, ошол дагы токтосун деп олор приказ берип атат да. Ошого өтө капабыз да. Кээ бирде ойлоп кетебиз, мүмкүн баягы карталар боюнча биздин Капчыга эли өтүп кеткенби тажикка, өтүп кетеби деген ойдобуз да. Эми мына Ташит азыр айтты бир топ маселелерди чечилет деп ишенесизби, үмүт артасызбы? Эми үмүт кылып атабыз, чындыгы жөн эле үмүт кылып атабыз. Анан бул жерде эмне дейсиң эми сөз көп эле, бирок өтө чоң үмүт кылабыз да. Ушу балага ден соолук берсин Ташиевке. Кылган ишиге Алла Таала ак жол берсин, ден соолугу таза болсун, ушу элдин ишеничиге кирсин эми. Рахмат, рахмат. Канчек Кыдыршаевич бизге сурообузга жооп берип коесузбу? Мындай болуп атат да. Уктуңуз эми кандай чаралар кабыл алынат, кандай аракеттер болуп атат? Эми бул чек ара маселеси айрыкча Баткен облусунда чек ара маселеси бул мурдатан келе жаткан чоң проблема. Бул проблеманы биз тездетип чечүүгө аракет кылабыз. Ошол мамлекеттик комиссиянын чек аралары боюнча төрөгасы катары бул ыкчам чараларды көргөнгө аракет кылабыз. Жана жерлеринде дагы ошол такталбаган территорияларда, такталбаган жерлерде коңшу мамлекеттерибиздин үстөмдүгүн биз болтурбайбыз. Себеби такталган гана чек араларда, такталган гана жерлерде кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми эгерде такталбаган жерлерде кайсыл бир деңгээлде коңшу мамлекеттерибиздин жарандарыбы же ошолордун чек арачыларыбы үстөмдүк кылам дей турган болсо, биз аларга карата адекваттуу чараларды колдонобуз. Айтыңыз, буга чейин мыйзамсыз тажик тараптан курулган курулуштар кайра калыбына келтирилеби? Ошондой эле Кыргызстан тараптагы көпүрө курулбай жатат да, ошол көпүрө. Ошол мына көпүрөлөр боюнча жана мына бул тажик мамлекетинин
биздин чек арага жакын жерде куруп аткан социалдык объектилери боюнча биз жакын арада чечимдерди кабыл алабыз. Эгерде алар ошону баягы протоколдордун негизинде, мыйзамдардын негизинде токтотпой турган болсо, анда жана башында айткандай ошолорго жараша адекваттуу чараларды кабыл алабыз.